Эркинай бүгүн аябай бактылуу. Анткени сүйгөн экөө баш кошуп жатышат. Былтыр Эркинайды ала качайын деп ас калгам. Эстесем уятыма чыдабайм. Ала качарда түш көргөм. Мени өзүмдү уурдап бирөөлөр күчкө салып бир үйгө алып келишет. Сени буюмдай кылып уурдап, өз таңдооңдон ажыраткан кандай болорун ошондо сездим. Эртең менен туруп, тойго даярдык бүткөнүнө карабастан, ата-энеме ала качпайм деп айттым. Алар ачууланышты. Бардыгы жемелеп жатты. Бирок мен туура кылганымды билип турдум. Кийинчерээк Эркинайдын достору менен жана жигити Акжол менен достошуп калдык. Алар бардыгын билген экен. Эркинай акылдуулугу жана чечкиндүүлүгү менен досторун мени колдоого көндүргөн экен. Бара-бара Акжол экөөбүз кан дос болуп калдык. Эркинайды ала качып кеткенде, сүйгөнүн куткарганга албетте мени чакырды. Ала качкандардын үйүнө бардык. Бирок алар бизди угуп да койгон жок. "Кое бергиле мени, мен силерди сотко берем" деген Эркинайдын кыйкырыгы угулуп жатты. Бирок аны дагы, бизди дагы угайын деген адам болгон жок. Биз Эркинайдын ата-энесине жалынып, аларды көндүрдүк. Ошондо гана чогуу Эркинайды куткардык. Эркинайдын атасы милициялар болуп, Эркинайды алып кеттик. Бул чыныгы жеңиш болду. Адилеттүүлүктүн жана акыйкаттын жеңиши болду. Эркинай, сен эркин болуп төрөлгөнсүң. Дүйнөдө бир да адам сенин эркиндигиңен ажыратууга укугу жок. Экөөңөр сонун жубайсыңар. Анткени силер бири-бириңерди сүйүп, тандап алгансыңар.